Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздерди 18 мүнөт күттүрдүм, анткени интернетке такыр кошула албай койдук. Ошондуктан кечигип калдык. Аябай дайректен дагы сурап атасыздар, группадан дагы сурап атасыздар. Менин сабагымдагы катышып аткан кыздар дагы сурап атышат. Саламыңыздарды кабыл алдым айымдар. Менде бүгүн өзгөчө күн. Көп жылдан бери алыста жүргөн, алыста иштеп аткан менин эжем келди, коноктодум. Казакстандагы күйөө балдары үйдө. Азыр сиздерге көрүнүп атат, балдары шарик ойноп атышат. Ысычуу, үйүм толо, Кудайыма шүгүр. Кана мен сизди Аллах үчүн жакшы көрөм. Мен дагы баарыңыздарды Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрөм. Мен жөнүндө оюңуздар ушунчалык бийик, ушунчалык жакшы, ошончолук өзүмдү жакшы алып жүрүүгө, мындан да көп нерсе билүүгө аракет кыламын. Ошол сиздердин жакшы деген сөзүңүздөргө татыктуу болгонго мен дайым аракет кылам. Эшикте аябай сонун кар жаап атат, Төрөгөнүмө 9 ай болду, запор болуп атам. Эмне кылсам болот? Гимнастика жасайсыз да запор болсоңуз. Интим гимнастика жасайсыз. Зара кармай албасаңыз дагы интим гимнастика жасайсыз. Бүгүн биринчи жолу көрүп аткан менде кыздар барбы? Билгим келип атат. Мен үчүн кызык болуп атат. Ишиңизге ийгилик каалайм, рахмат алтыным. Баарыңыздарга ийгилик. Кынап кеңейип кеткен, кынаптан жел чыгат. Кынап кеңейип кеткен болсо, кынаптан жел чыкса, интим гимнастика менен калуунан келет. Башка эч нерсе менен калуунан келбейт. Жана чыка палчка дегендер аябай зыян. Аны кечеги эфиримде айтып өткөнмүн. Бар, бүгүн биринчи жолу көрүп аткан айымдар. Кубанычтамын, аябай көп экенсиздер. Боюнда жок болсо да эмчекке сүт толгону болобу же болбойбу өздөрү электе көрүнүү керек, барып маммологко көрүнүү керек, гинекологдон өтүү керек, врачтарга көрүнүү керек. Жакшы, жаңы бүгүн кошулган айымдар, Бүгүн мени биринчи жолу көрүп аткан айымдар көп экенсиздер. Кубанычтамын сиздер менен көрүшүп атканыма. Сабагыңыз качан башталат? Биринчи жолу көрүп аткан айымдар, кубанычтамын. Буюрса сабагыма жазылып каласыздар. Сидайым, саламатсызбы бечикке жаным? Рахмат алтыным, саламатчылык. Москвадан биринчи жолу, мен биринчи жолу. Медициналык билимиңер кандай? Акушер фельдшердик кесипти артыкчылык диплом менен, кызыл диплом менен аяктаганмын. Сыймыктанып айтамын. Интим гимнастиканы Казакстандагы номер 1 интим гимнастика тренеринен, Unifit системасынын негиздөөчүсүнөн алганмын билимди. Азыр өз билимдеримди тереңдетип, тренерлерди даярдап атамын. Азыр 5 тренерди Кудайым буйрса мыкты тренер кылып чыгардым деп айта алам. Өтө сонун бир тажрыйба алышты. Келип бир ай тажрыйба алышты. Абдан бир өтө сонун үйрөтүп атышат интим гимнастиканы. Азыр экинчи потокко кабыл алуу тренерство боюнча эгер ким интим тренер болгусу келсе, пайдалуу, кирешелүү кесиптин ээси болом десе кайрылсаңыздар болот. Сиздерди бир айдын ичинде билимдүү тренер кылып чыгарабыз. Бир айдын ичинде сиздин мээңизге куябыз. Билимди кызганбайбыз. Себеби дегенде, менден бир билимдүү тренер чыгыш керек. Баягы жок, аны окуткан окутуусу болбойт дегенди мен каалабайм. Тренерство 150 000, бул акыркы баа, мындай баа болбойт кайра. Бааны көтөрөмүн. Себеби сиз бир айда үйрөнүп чыга аласыз бардыгын. Биз ошончолук оңой жеткизебиз. Кантип аялдарга үйрөтөсүз, кантип ар бир аял менен өзүнчө иштөө керек да. Кантип аялдар менен иштейбиз. Бүт ошол үйрөтүү жолдорун беремин. Матка чоң экен деген төрөгөнгө эч нерсе болбойбу. Негизи төрөткө интим гимнастика жасап даярданган жакшы. Мен оргазм албай жатам, анан вообще бүтпөй атам. Бүтпөсө да боюнда болбойбу. Жок, аял адам бүтпөсө деле боюнда боло берет. Бирок эми ошол оргазм алып, туу чокуну сезген жакшы. Ассаляму алейкум, Баткенден салам биринчи жолу. Бишкектен салам сизге. Баткен элибиз тынч болсунчу.
Мен 5ти төрөдүм. Зара Азыздан. Ушул жерде бир жаман көрбөңүздөрчү багы. Зара деп жазсак деле болот айымдар. Же эмне деп жазышты билбей калдыңыз го дейм, э? Зара андай. Маданияттуу жазганды, маданияттуу сүйлөгөндү үйрөнсөк болот да. Же бешеп деп айтсак болот, э? Адам канчалык өзү маданияттуу болуп, маданияттуу сүйлөп, маданияттуу жаза баштаганда айнына чөйрү дагы аны сыйлай баштайт. Маданияттуу адамды баардык жерде сый урмат менен карашат. Жакшы көрсө, жаман көрсө дагы сиз аны сыйлайсыз. Себеби ал маданияттуу адам. Маданияттуу адам деген ашыкча сүйлөбөйт, өзүнүн ар бир кадамын билет, э? Опушение, көйгөй болуп атат дегенсе, көйгөй кылбай интим гимнастикага жазылыңызчы. Мого. Так. Бүгүн мен негизи интим гимнастика боюнча, айымдар интим гимнастика боюнча өтүлгөн эфирлерим бар да, ошол бүгүнкү сабак болчу. Үйүмдө азыр коноктор аябай көп. Кечээ 1 саат эфир кылам деп 2,5 саат эфир кылганмын да. Бүгүн 1 саат эфир кылам деп атам, аял эркек мамилеси жөнүндө. Сакталган түз эфирлерим бар, интим гимнастика жөнүндө аябай жакшы айтып бергем. Сабактарыңыз аябай сонун жооп бересиз. Кубанычтамын, алтыным. Курска катышуу ниетим эле. Курска катыша албасам да көрүп отурам, акча болуп сөзсүз катышам. Мындай да, акча тууралуу. Акча жок. Акча жетпейт. Мисалы сизде акча, ишим болбой калса, акчам болбой калса, жетпей калса, акчам түгөнүп калсачы десек, анда биздин мээбиз уже ошондой суроолорду ойлонуп атат дагы. Акча жетпей ушундай нерселер боло берет экен да. Эми акча жөнүндө окуткандардан окусаңыздар болот. Мен акча боюнча окутпайм, бирок мен ушуну түшүнүп жеттим. Шүгүр кылганды чын дилибизден ишеним кылганды үйрөнүшүбүз керек экен. 31 группадан салам дейт Айжамал айым, сизге да салам. Мен де геморрой болсо да интим гимнастика жасайсыз. Кээ бир учурда айтабыз биз интим гимнастика жасабай тур. Биринчи мону кылып ал, лечение ал, интим гимнастикага болот, болбойт деп айтабыз да. Бирок сиздер азыр эми интим гимнастика менен эле чечиле турган бир суроолорду берип атасыздар да. Төрөгөн мөчөй болду, ошондон бери ичим катат. Мезимди билбейм, бирок мен сизге интим гимнастика сунуштайм. Неге мого запор болсо интим гимнастика менен кантип калыбына келет? Интим гимнастика жасагандан биринчи күндөн баштап ичеги карындын иштөө функциясы жакшырат. Зат алмашуу жакшырат, кан айлануу жакшырат. 2 күндөн баштап сизден запор кете баштайт. Жан Марукайым, жок, кечирим сурабаңыз, мындай болбогон нерсеге деле кечирим сурай берүү. Бул самооценканын төмөндүгү. Эми кечирим сурай турган деле бир аябай жаман деле иш кылган жоксуз. Болгону мен сизге жакшы болсун, мүмкүн ошол менин сөзүм бир таасир берип калат деген ой менен эле айтып койдум. Эгер көңүлүңүзгө катуу тийсе, мен кечирим сураймын сизден. Эми сиз кандай сүйлөйсүз, ал сиздин чечимиңиз. Кандай сүйлөгүңүз келет, кандай айткыңыз келет, бул сиздин чечимиңиз. Болгону аял адамдар эркек менен мамиледе көп проблеманы жаратып алабыз да. Неге? Анткени өзүбүздү сыйлабайбыз, тилибизде фильтр жок. Тилибизге фильтр коюп сүйлөйлү десек, энергиябыз жетпейт, өзүбүздү башкаларга чачыратып салганбыз, күйөөбүзгө, балабызга канча энергияларыбыз кеткен, өзүбүз үчүн өмүр сүрбөйбүз да, өмүрүбүздү башкаларга арнап койгонбуз да. Анан тилибизге фильтр коюп сүйлөгөнгө, оюбузга фильтр койгонго энергиябыз жетпей калат. Болбой эле оозубуздан чыгып кетип калат мындай сөздөр, өзүбүздү башкара албай калабыз энергия жоктугунан. Точокуну сезиш үчүн эмне кылыш керек? Интим гимнастика жасаш керек. Мен интим гимнастика жөнүндө айта берип, дагы эмнени айтайын деп турам да. Дагы бирок интим гимнастика жөнүндө айтып берем. Ал интим гимнастика боюнча айтсам, көп алтын эжекем дейт Айпир айым. Кабыл алдым жүрөктөн чыккан сөзүңүздү. Бул диалект деп коет Зара. Ооба, бардык эле жерде бар. Бизде деле ушундай айтылат, ооба. Бирок бешеп деп айтса деле болот болуш керек, Эми кимге кандай ар ким өзү билет, ар ким өзүнө өзү кожоюн дегендей. Катуу тийсе кечирим сурайм, сөз сиздики. Тренерлик окутуу башында арзан болду эле го. Мен жаңы билимдерди алдым, жаңы нерселерди коштум. Оңой үйрөтүү техникаларын беремин дагы. Мындан дагы кымбаттайт. Ким кааласа менден окуй берет. Ким
эрте тренер болуп чыккысы келсе, ким көп нерсе үйрөнгүсү келсе менден окуй берет. Тандоо ар кимдин өзүндө. Полип деп диагноз коюлган интим гимнастика алганда тескери таасир тийбейби? Жок. Бирок полиптин да түрлөрү бар да, гистологиядан бир жолу текшертип коюу керек. Эгер гистологиядан анализ жакшы чыкпай калса, анда интим гимнастиканы врачтар уруксаты менен жасоо керек. Бирок полиптин аябай деле коркунучу жок. Полип болсо деле интим гимнастиканын баардык техникаларын жасай берет. Мага аябай интим гимнастика керек болсо эмнеге катышпайсыз? Аябай суроолор аябай көп экен. Мен давайте мындай кылайын. Мен 1 айлык сабакка катыштым, анча өзүмө керектүү мотивация алдым, бирок стресстен чыгып кете албай жатам. Көптөн бери топтолгон стресстен чыгуу кыйын го. Терапияга жазылыңыз. Терапияга жазыласыз. 1 айлык курс эле кана баарыбызды стресстен чыгарып салса. Стресс деген бул денеге сиңип кеткен блоктор, денеге сиңип кеткен. Мээ ойлойт, мээ денеге чачырат берет жана стрессти. Анан адамдын баскан турганы өзгөрөт. Күлкүсү, жылмаюусу жок болуп кетет, эмоциясы жок болуп кетет. Стресс болгон аял коркунчаак болуп калат. Анткени анын денесинде жалаң негативдүү ойлор жана жаман ойлор каяка сиңет, ошол денеге сиңет да. Баскан турганы өзгөрүп кетет, семирип кетет, же болбосо арыктап кетет, өзүн алсыз сезет, өзүн күчсүз, мындай керексиз сезет. Эми ошон үчүн мого жеке кабыл алууга жазылыңыз. Мага бир келин келген, мындай кандай десем, өтө мындай кандай абалда эле, өтө башкача абалда болчу да. Баскан турганы, өзүнө болгон баасы, эмоция жок. Баскан турганында даже мындай аялдык мимика жок болчу. Жашоом трагедия деп келген. 4-нчү жолку терапияга келди да, 4-нчү жолку терапияга келди кече. Терапия 1 сааттык терапияда менен биз эч нерсе чыгара албайбыз, бирок бир нерсени чечебиз. Денедеги блокторду асастан кетире баштайбыз, адамдар менен мамилени ошол биринчи терапиядан баштап жакшырта баштайбыз да. Кече 4-нчү терапияга келди, татынакай болуп калыптыр. Баскан турганы аялдай болуп, мындай өзүнө ишеним пайда болуп, өтө сонун ишеним мындай өзгөрүү болду. Менде мындай жашоону сүйүп калдым, жашоого башкача көз караш менен карап калдым дейт да. Стресс болуп жүрө берсек, депрессия болот. Анан депрессиядан кийин панический атака деген башталат. Бара-бара карыган адамдар туруп кыйкырып салып, ачуун башкара албай, бар байланаңыздарда жакындарыңыздар, бир 50ден ашып калган, 60тан ашып калган адамдар туруп эле кыйкырып салат да. Мисалы, могу кагаз могу жерде турат, келет дагы көтөрө албайт, ачуу келет. Могу кагаз неге бул жерде турат? Мен сага качандан бери айтып атам, неге мындай дейт да, дагы бир нерсени көрүп ошентип өзүн башкара албай кетет да. Ушундай өзүн токтото албай калат. Бул уже панический атака. Же болбосо фобия пайда болот. Анан бара-бара психологический ар түрдүү болезньдерди биз арттырып алышыбыз мүмкүн, же бир ооруну арттырып алышыбыз мүмкүн. Көбүнчө аял адам стресс болгондо, неге стресс менен жатындан айырмасы бар деп ойлойсуңар? Көп адамдар түшүнбөйт, бир айым келди да. Аябай мындай күлкүлүү, мындай күлдүрүп сүйлөп коет экен да. Анан мен ошол стресс менен дейт, могу жагыбыздын кандай байланышы бар дечи элем, көрсө чоң байланышы бар турбайбы дейт. Мен адамдарды көрсөм дейт, могу эмне минтип сүйлөп атат, могу неге кыйкырып атат, могу неге үнүн бийик чыгарып сүйлөп атат, могу неге телефон менен сүйлөшүп атат. Ушундай эле бир адамдарга энергиям кете берчү экен дейт. Азыр мага эмне болуп атат, мага баары бир дейт да. Көрсө ал интим гимнастика жасадым дейт, мен жашардым, гормондорум жакшырды дейт. Гормондор жакшырганда аял адамдын стресси жазылат. Бирок стрессти интим гимнастика менен чыгарам деген бул жаңылыштык. Сабакка келесиз, күчтүү аракет кылсаңыз өзүңүздү өзүңүз суруп чыгара аласыз. А эгерде өзүңүздүн күчүңүз жетпей атса, анда акчаңызды кысып, өзүңүздөн аяп, стресс болуп жүрө бербей терапияга жазыласыз. Терапия деген бул жаныңдын көйгөйүн дарылоо, стрессти дарылоо деген сөз, депрессияны дарылоо деген сөз, мамилени күйөө менен жакшыртуу, балдарыбыз менен жакшыртуу, самооценкаңды көтөрүү деген сөз. Депрессиядан чыгуу бул ошол. Терапия деген мына ушундай нерсе. Чыгуу кыйын десеңиз чыга албайсыз. Опушение влагалища дегенде болот. Опушение влагалища болсо, жатым төмөн болсо, бат эле калууна келет. Опушение влагалища болсо, биздин курска келгенде айтуу керек да, менде опушение влагалища. Кээде сүрөтүңөрдү жөнөтүп койгулачы деп да айтам, эми кандай деңгээлде да, эми мен сүрөт көрбөйм.
УЗИ кагаз көрбөйм. Болгону ошол опушение канчалык деңгээлде влагалиша, жатып жасоо керекпи, кандай жасоо керек, ар кандай көрсөтмө берем влагалиша опушение болсо. Эрозия шейки матки гимнастика менен. Эрозия болсобу, өтө чоң болсо врачтын уруксаты менен катышуу керек. Кысып кое бер эле жасай берсиз. Кысып койгода силердин органыңар эмне кычкачпы? Неге кысып коет? Ким айтты кысып коет деп? Кысып коюп жасабайт. Бул менде андай эреже жок. Макул эми кайсы жактан үйрөнөсүз өзүңүз билесиз. Ким кандай үйрөтөт, ал өзүнүн иши, мен билбейм. Бирок менин техникаларымда кысып кой деген нерсе жок. Аял эркек мамилеси кандай болот? Биз күйөөм менен уруша беребиз. Эң биринчи өзүңүз менен мамилени жакшы өтөсүз. Курска келесиз. Курстун темалары ошол 0дон башталат. Азыр мен полип кетеби? Жаңы башталган болсо полип кетет. Могу койчай дейт. Эмне койчай? Өчүрүп салгачы, могу азыр мага ишенбей, монтип жазып отургандарды. Кой келди уула, бул эркек адам турбайбы? Мону скрин кылып туруп блокировка кылуу керек. Кой келди уулу. Эркек адамдар могу кандай эркектер менин баракчамда отурат азыр? Мен азыр айымдар, маани бербеңиздер, мен балкондо отурам. Башка комнаталар мага бош эмес. Офисте 9:30 чейин отура албайм. Конокторум бар үйдө. Арктоо үчүн да көнүгүүлөр болобу? Ашказанды кичирейте турган көнүгүү бар. Аялдар офлайн форматка келген аялдардын 90-95% арктап атышат да, эми көз алдыбызда жасап атат. Анан арктайсыңар деп силерге обещать этип алсак, баягы силердин арктатып курсаңарды киргизе турган көнүгүүлөрдү жасабай койсоңор, анда результат албай калышыңыз мүмкүн да. Интим гимнастикага келген аялдар сөзсүз арктап атышат, офлайн форматка келген айымдар. Тренажер жөнүндө азыр маалымат бере албайм. Негизи мен тренажер сунуштабайм. Тренажерсуз эле кынапты кыз кылса болот. Эч кандай тренажер колдонсоң, кийимиңди чечип алып, могу белден ылдый кийимиңди чечип алып, тренажер менен машыгып турасың да, кийим кийбей туруу керек. 20 мүнөт жасоо керек. Ошол 20 мүнөткө сен интим гимнастиканы туура жасап койчу. Күйөөм менен ажырашканбыз, эркек менен болбой жүрө берсе коркунуч жокпу? Коркунуч болот эле. Ассаляму алейкум, кандайсыз боложем? Сизди жакшы көрөм аябай, ар бир сабагыңызды калтырбай көрүп келем. Алтыным, окуяйым, кубанычтамын. Интим гимнастика өткөн айымдар дагы менин баракчама кирип маалыматтарды алып турушат. Апам 64-тө гиперплазия, эндометрия дейт. Катышса интим гимнастика жардам береби? Жок, интим гимнастика менен гиперплазия кетпейт, эндометрия да кетпейт. Бирок жасай берүүгө болот, бирок ошентсе дагы бир жолу врачтын уруксатын менен катышуу керек. Эгер гиперплазия көбөйүп кеткен болсо, эми көбөйүп дегенде кандай? Эми бул клеткалардын оорусу да. Анда мүмкүн жасабай турса дагы болот. Ошентсе дагы врачтын уруксаты менен катышуу керек. Гиперплазия болгон аялдар деле келип жасашат. Негизи эндометрия болсо деле жасайт. Бардык көнүгүүлөрдү жасабайт, баштапкы техникаларды жасайт. Киста болсо интим гимнастика 3 мүнөт жооп берем, анан эфирде комментарийди өчүрөм. Сизге жолуккум келет, жолуксаңыз болот. Онлайн катышса болобу? 50-60 жаштагы эмес, жаштар эле. Ооба, неге болбойт? Болот. Мен 28 жаштамын, ошондой баат эле жиним келип үнүм катуучу уруш баштайм. Неге урушасыз? Неге үнүңүз бийик чыгат? Сизге ким үнүн бийик көтөрүп чыгарды эле? Өзүн таппай жүргөн айымдар ошол терапияга жазылыш керек да. Психолог, терапия дегендин баркын билбей атасыздар да. Терапия деген өтө сонун нерсе да. Жаныңды дарылоо, жеңилдөө, денедеги блокторуңду кетирүү, назик басуу, жылмаюу, эмоция бере алуу деген сөз. Денедеги блокторуң кеткенде сен оңой жылмай аласың, эркелеп отура аласың. Мисалы көп аялдарды отур десең, отурган абалынан эле билинет да, могу эл үчүн жашаган аялдар, өзүн баалабаган аялдар, өзүн күнөөлүү сезген аялдар, мондай отурган абалынан эле билинет да. Ийиндеринен, же ийинин бүктөп отурат, же болбосо мындай эмоцияларынан, сүйлөгөн сөзүнөн, жылмаюусунан, маектешүүдөн эле билинет да.
антип өмүр сүрө бербеш керек айымдар. Давайте мындай кылалы. Уялбайсыңарбы тооба, бул жакта эмне бар эркектер, ошону айтсаңыз. Катышыңыздар, эч өкүнбөйсүздөр, баардык эле суроолоруңуздарга жооп ала аласыздар. Жаным, караңыздарчы, ушундай менин группамда ак жүрөк айымдар бар да. Ак жүрөк айымдар келет группама. Кудайыма чексиз шүгүр, ушундай бир түшүнүшү менен, ушундай бир аябай мындай жакшы айымдар келет да. Негизи адамды энергиясы менен тартат да бири-бирине. Кудайыма чексиз шүгүр, мындай ушунчалык бир жакшы айымдар келет сабактарыма. Жылуу сөздөрүн аянбаган, мындай ой пикирлер менен бөлүшкөн жакшы айымдар келет. Маданияттуу жакшы айымдар келет. Жазган сүйлөмүнөн билесиң, ал кандай адам, мындай ой үйрөттүү. Кудайыма чексиз шүгүр, ушундай жакшы айымдар келет. Оюн ачык айта билген, мындай ачыла алган адамдар келет. Бул дагы ачыла билүү дагы жакшы да. Балам бар, алып барып катышсам болобу? Балаңыз менен келип катышсаңыз болот. Балдарды ойнотуучу домик коюп койгонбуз. Мындай мага тиешелүү эмес суроолорго жооп бербей эле коюн. Топурак жеген тыштай албай атам. Эмне деп ойлойсуз? Витаминдерди толуктоо керек организмге. Мен эмне деп айтышым керек? Влагалиша ботокс уколун сайып берем дейт. Жок, албаңыз. Жок, болбойт ал. Опушение влагалиша болсо курска жазылыңыз. Эми ал адамды жаман көрбөңүз, эми ал деле колунан келген жардам берейин деп аткандыр, бирок азыр чудо интим гимнастика деген бар. Анчеке байланышка даярмын, Төлөмат Каранга группага же дайрекке жазасыз, кыздар сизге айтышат. Соонун сак болуп жатат, кубанычтамын. Мен оффлайнга катышып жатам. Самарайым. Запорумдан арылдым, жана жел чыкпай калды. Чоң рахмат, ийгилик каалайм жаным. Кубанычтамын. Терапия канча сом айта кетейин, Терапия 2000 сомдон. Биринчи терапия жалпы 2 саат болот. 2 саатка мен 3000 кылып акция коюп койгонмун. 2 терапияга төлөмөт карасыз. Бир терапия менен бир нерсени чечип салбайбыз да, Биринчи терапияда сизди угабыз, анан бир травманы, бир стрессти же болбосо бир стресс деп сиздерге түшүнүктүү болуу үчүн айттым. Бир көйгөйдү чечебиз биринчи күнү. Канча негативдер бар да, бул мага минтип койду, ал мага антип койду, чыга берет. Терапияга келгенде байкеси менен мамиле, атасы менен, апасы менен, күйөөсү менен, биринчи күйөөсү менен, баласы менен, кызы менен мамиледе маселелер чыга берет да. Менде баары жакшы дейт. Мисалы бир кыз келди да. Терапия неге мага керек деп ойлогом дейт. Анан сүйлөшүп келгенде бирок мындай билинип атат да, эмоцияларынан, могу жагынын формасынан билинет да. Анан сүйлөшүү арасында оффлайн форматта ошол байкеси менен мамилени айтып өттү да. Байкем чоң атамдарда калып калган. Кийин мен папам кайтыш болгон экен дейт. Байкеси чоң атасында калып калган да. Мына папасы кайтыш болгондо тиги апасынын биринчи баласы чоң атасында калып калган да. Ошондо байкеси экөө 2 энеден жок, да 2 атадан болуп калат, 2 атадан болуп калат. Анан байкеси кийин мамасынан келет, байкесине мээрим жетпей калган, ошол мамасын кыйнай берет, акчаларын чачат да. Турмуштан ордун таба албайт. Менде баары жакшы деген, бирок көрсө чыга берет турбайбы дейт. Мен байкемден ушул бактылуу болуп кетишин каалайм, апам ойлонбой жашаса экен дейм, деген сыяктуу нерселерди айтып өттү да. Анан күйөөсү менен мамиледе ошол баягы кийин папасы менен мамиледе дагы бир түшүнбөстүктөр болгон да, билинбеген менен папасы жемелеген мисалы. Анан көрсө ушундай боло турбайбы, мага психолог кереги жок деп ойлочу элем деген сыяктуу баягы айтып өтөт да. Эми ар бир адамга керек. Мисалы мен супервизиядан өтүп турам, черезден кээде өтөм. Мен өткөндө 9,5 миңден өтөм. Сиздер ойлобоңуздар, бул Турсунай Керимбековдун акчасын чөнтөгүнө салып алат деп. Менин акчаларым окууларыма эле кетип калат. 9,5 16 миңден өтөм. Азыр акция менен 9,5 миңден өтүп атам. 1 сааттан кийин биздин эфир бүтөт да. Эми кыздар, мындай кылабыз. Гимнастика боюнча маалыматты менин эфиримден, андан мурдагы өткөн эфирлеримде, кечеги эмес, мурдагы өткөн эфирлеримде айтып өткөм. Ар бир көйгөйгө токтолуп өткөнмүн да. Ошону эринбей көрүп чыгыңыздар.
кайсыл көйгөй канча күндө эле иреттелет, кайсыл көйгөйгө интим гимнастика жардам берет айтып берген мен бир саат 2 сааттык эфир, бирок ал жерде психологиялык сабактарда айтылып өткөн ошол мурдагы эфирлеримди көрүп чыгасыздар. Анан азыр кеттик. Мындай кылайлы, аял эркек мамилеси тууралуу сүйлөшөлү. Интим гимнастика боюнча суроо жооп болуп бүтүп калбасын бүгүнкү сабагыбыз. Фолликулярный киста менен гимнастика жасаса болот. Азыр мен суроолорго жооп бербейм. Курсту жазып коеюнчу. Курска катышууну каалагандарга 23 декабрь курс башталат. Онлайн курс деп жазайын. Офлайн курсту 4 январь баштайлы деп атабыз да, кандай дейсиздер? Келесиздерби онлайн, офлайн курска 4 январь баштасак? Жыйырма 3 декабрь онлайн курс башталат. Курска катышуу үчүн дайректке жазыласыз, байланышасыздар. Курска катышуу үчүн түшүнүү менен кабыл алып туруңуздарчы. Массаждын көп түрү бар. Массаждар деп эле кыскартып коеюнчу. Психология. Психология боюнча мен сүйлөгөндөн тажабайм. Таппай калбасам эле комментарийди. Үчүн группага же дайректке жазасыз. Сиздерге толук окулуп атабы? Еще деп толук чыкпай калды го. Толук окулуп атабы сиздерге. Сабакты баштайлы. Интим гимнастика жөнүндө билгиңиз келсе, мен түз эфирлерин көрүп чыгыңыз. Мен азыр үй бүлө психологиясы боюнча эркектер эмне үчүн өзгөрүп кетет, эмне үчүн аял эркектин ортосунда баягы мына могу суроого жооп берип коеюнчу. Мындай проблемалар көп аялдарда бар. Эже кечирим сурайм, мага жардам керек. 5 балам бар. Күйөөм тирүү туруп балдарды жетим сездирет. Баламдын туулган күнү атасы подарка бербеди. Бирок мен быйыл башканы сүйдүм. Ал балама 3000 сом берди. Ал аябай ыйладым. Башка эркек 3000 сом берсе, ошол эркекти баалап калдыңыз. Мен сиздин жан дүйнөңүздү түшүнүп турамын. Абдан түшүнүп турамын. Биз аракет кылуудан кыйналып кетебиз дагы. Улам ага буга секирип таштай беребиз да. Мен сиздин жан дүйнөңүздү түшүнүп турам. Мен сизди күнөөлөбөймүн. Мен эч кимди күнөөлөбөйм, эч кимди жамандабайм. Ар кимдин өзүнүн тагдыры, жашоодо историясы бар. Ар кимдин өмүрү ар кандай. Бирок бул жерде айтайын дегеним, сизге мына азыр ойлоңузчу, мага жардам керек деп атасыз. Экинчини башка бирөөнү сүйдүм, ал мындай кылды деп атасыз. Бирок неге экинчини сүйсөңүз деле менден жардам сурап атасыз? Бул бир. 5 баланы төрөдүңүз ошол күйөөңүздөн. Күйөөм тирүү туруп, мен сиздин сөзүңүздөн байкап турам, ушунчалык ичиңиз негативге толуп калган. Тирүү туруп балдарды жетим сездирет. Сурадыңызбы күйөөңүздөн? Күзгүнүн алдына келип, өзүңүздү караңызчы. Жазыңызчы дептерге. Мен ким болуп өмүр сүрүп келатамын? Өзүмдү башкаларга чачыратып, башкалардын жүгүн кошо көтөрүп өмүр сүрүп атамбы? Же жеке инсан катары өзүм үчүн бир жашоону түшүнүп өмүр сүрүп атамбы? Мен аял болуп жашап атамбы? Же болбосо аял экенимди унутуп, күйөөмө көз каранды болуп, тилимди башкара албай, өзүмдү бул жашоодо унутуп өмүр сүрүп атамбы? Башкалар үчүн өмүр сүрүп атамбы?
өзүңүзгө суроо бериңизчи. Ошол башканы сүйдүм деп атаңыз. Ал сизди сүйөт деп ойлойсузбу? Келечекте сиз үчүн өмүр сүрөт. 5 балама ата болот деп ойлойсузбу? Балдардын туулган күндө баардык ата белек бере бербейт. Сиз просто күйөөңүздүн минустарын көрө берип көнүп калыпсыз деп ойлоп атам. Күйөөңүздүн дагы жакшы жактары бардыр. Жаңы үйлөнгөн күндөн баштап жакшы күндөрүн эстеңиз. Көздү жумуп, жаңы үйлөнгөн күнүңүздү эсиңизге түшүрүңүз. Жаңы үйлөнгөн күнүңүздөн сиз эмне айта аласыз? Сиз болгону күйөөңүздүн минустарын көрө берип андан көп нерсе үмүт кылып алгансыз. Неге андан көп нерсе үмүт кылып алдыңыз? Анткени баары өмүрүңүздү күйөөңүзгө арнадыңыз. Мен киммин деген суроого сиз азыр мындай жооп бересиз. Мен жакшы жумуш жасайм, балдарым үчүн баарын кылгым келет деген сыяктуу жооп беришиңиз мүмкүн да. Демек, өзүңүзгө болгон бааңыз төмөн. Алтыным, оюңузду өзгөртүңүз, жашоого деген күйөөңүздүн жакшы жагын көрө аласыз. Бара мындай нерселер ажырашууга алып келет. Ажырашкандан кийин эле ушундай бактылуу болуп кетпейбиз. Ажырашабыз, стресс болобуз. Ажырашкандан кийин аялдын денеси эркекти каалайт. Бул табиатта. Табиатты биз тана албайбыз. Эркек аялды каалайт, аял эркекти каалайт. Канча миллиард акчасы болуп турса дагы акча жан дүйнөнүн муктаждыгын баса албайт. Акча жөн эле биздин материалдык мүмкүнчүлүгүбүздү, материалдык муктаждыктарыбызды жаап турат. Жан дүйнө муктаждыгын акча жаап албайт. Сиз жан дүйнөңүздөн эртең эле эркекке муктаж болосуз. Анан элестетиңиз, ойлонуп көрүңүз. 5 балаңыз бар экен, 5 балаңызды сыйлай турган эркекке туш боло аласызбы? Ажырашасыз, стресс болосуз, 2 жыл, 3 жыл өзүңүздү кыйнайсыз, эркек болуп өмүр сүрөсүз, иштейсиз, жаныңызды карч уруп. Эми ошол 2 жыл ичинде сиз күйөөңүздү сыйлоого, өзүңүздү сыйлоого коротуңузчу 2 жылыңызды. Сиздин мамиледеги маселеңиз менин оюмча күйөөңүз менен эмес. Айтыңызчы, күйөөңүздүн кайсыл мүнөзүн жактырбай атасыз? Кайсыл мүнөзү сизге жакпайт? Сууз тиктеп карап койгонубу? Кабагын салганыбы? Ачууланганыбы? Оройлонгонубу? Кайсыл сөзүн укканда, кайсыл мүнөзүнө, кайсыл көз карашына раздражение болосуз? Кимге чагылышып атат? Ошол күйөөңүздүн кылган мамилесин сиз кимден көрдүңүз эле? Бала күнүңүздө? Апаңызданбы? Атаңызданбы? Байкеңизденби? Сиздин менимче маселе бала күнүңүздө. Бала күнүңүздү эстегенде сиз кандай күндөрүңүздү эстейсиз? Бактылуу күндөрүңүз эсиңизге түшөбү? Же жеме уккан, кыйналган балалыгыңызды эстейсизби? Эми айымдар, мындай кылалычы алтындарым, суроо бербей туруңуздарчы. Ушинтсек болобу, мен оюм баягы бөлүнүп кетип атат да алтындарым. Келиңиздерчи, азыр мен эркек эмне үчүн өзгөрүп кетет деген теманы улантайынчы, макулсуздарбы? Суроо бербей турсак, азыр мен сиздердин суроолоруңуздарга жооп бере албай калам же олуттуу суроо келип калса суроого кирип кетишим мүмкүн да. Эркек эмне үчүн өзгөрүп кетет? Анан интим гимнастика жөнүндө дагы менин ушул баракчамдан угуңуздар, интим гимнастика жөнүндө мен абдан айтканмын. Жел чыгуу канча күндө арылат, интим гимнастика менен жел чыгуудан канча күндө арыласыз? Жатын төмөн болсо кандай стадия кандай кылуу керек, кайсыл учурда кандай кылуу керек, зара чыкпай зара төмөн чыга берсе эмне кылуу керек, зара кармай албаса эмне кылуу керек? Офлайн Ошто, жок офлайн Бишкекте. Комментарийди өчүрүп койсом, курс жөнүндө билбей калат экенсиздер да. Кеттик. Туура айтасыз, комментарийди өчүрдүм. Сиздин сунушуңузду кабыл алдым. Турмуш курарда биз ширин болуп өмүр сүрөбүз, таттуу өмүр сүрөбүз, бара айтат, менин күйөөм өзгөрүп кетти, мен мурда мындай бир өнөрүн байкабаган экем деп айтабыз, же болбосо мен аябай ишенгем деп айтабыз күйөөбүзгө. Эркек өзгөрүп кетпейт, биз өзүбүз өзгөрүп кетебиз.
кандай учурда келишпестик чыгат? Биздин үйүбүздө колдонгон сөздөр бизге норма болгону менен күйөөбүзгө норма болбошу мүмкүн. Сиздин жасаган жумуштарыңыз сизге норма болгону менен кайын журтуңузга норма болбошу мүмкүн. Мисалы, сиз биринчи полду жууп туруп анан пылесостойсуз, кайын журтуңузда биринчи пылесостоп туруп анан полду жууйт да. Ушундай нерселерден деле билинбей ызы чуу чыга бериши мүмкүн. Бул эмнеден деп ойлойсуз? Бири-бирибизди түшүнбөстүктөн, бара-бара биз турмушка чыгабыз. Эң биринчи ошибка — күйөөбүздү идеал тутабыз, кайын журтубузду идеал көрөбүз. Өзүбүздү идеал көрсөтүүгө тырышабыз дагы, көптөгөн проблемаларды арттырып алабыз. Анан бат эле өзүбүздү унутуп калабыз. Өзүн башкаларга арнап койгон аял бат эле өзүн унутуп коет. Чачы бир күн эле караса таралбай калган, майланышып кеткен, кир көтөрүмдүү арзан кийимдерди кийип алган, арзан кымбат да эмес кийим болгон өзүнөн аяй берген аялды айтып атам да. Мен ошол жөнүндө сөз кетип атат. Түп-түз кабыл албаңыздар. Өзүнөн аянып, күйөөсү акча берсе же өзү айлык алса деле койчу, мага боло берет мого. Анын ордуна мен идиш алып алайынчы, мен жашоомду түптөй берейинчи. Идиш бизди бактылуу кылбайт. Мен азыр ишенесиздерби? Идишке такыр басым жасабайм. Мен эл көрсүнгө мен идиш колдонбойм. Үйдө, мисалы, эң биринчи ошол үйдөгү жаңы идиштерге балдарым тамактанат, балдарым да сый урматтуу көрүп, жакшы идишке тамак жеп, ошону сезип, түшүнүп чоңойсун. Балдарыбызга биз конокторго дегенде идиштин жаңысын коебуз. Аларды укмуш сыйлайбыз дагы, конок кеткенден кийин жана идиштерибизди сыйрып алабыз. Сынан, монтет жана чекеси учкан, жаракка кеткен идиштерибизге балдарыбызга алмаштырып коебуз. Буну балдарыбыз норма катары кабыл алат. Бул мага норма. Мен ушундай идиштерге тамактансам деле норма. Бул идиште эле эмес, бул эртең мисалы мен ушундай кийим алсам деле норма. Мен ушундайга эле татыктуумун деп чоңоет. Балдар деле сый урматты сезип чоңоюшу керек. Менин үйүмдө азыр конокко, анан өзүбүзгө деген идиш жок. Мүмкүн болушунча мен көнүп калгам, колум жакшы идишке чуркап турат балдарыма тамак салып бергенге. Мен өзүмдү тарбияладым, мен өзүм үйрөндүм. Ушунчалык конок келсе кымбат идиш коеюн деген деле оюм жок. Үйдө бар идишиме мен үйдөгү конокторум карап атат. Сиздерге көрүнүп калам деп ойлогон жок да. Сиздерге көрүнүп калам деп ойлогон жок. Мага айтайын деп турат окшойт бир нерсе. Анан өзүбүздү башкаларга арнайбыз, өзүбүздүн өмүрүбүздү, өзүбүздүн өмүрдү сүрүүнү унутуп коебуз да. Биз кантип өмүр сүрүшүбүз керек? Эс алышыбыз керек. Татынакай кийинишибиз керек. Өзүбүзгө убакыт бөлүшүбүз керек. Бутубуз жарылып калса, жарылган жерибизге крем коюшубуз керек. Анан жашоону сүйүшүбүз керек да. Биз жашоону сүйгөндү да унутуп калганбыз да. Жамгыр жааса да, суук болсо да наалайбыз да. Жамгыр жаап атат. Канча күн болду, канча күндөн бери жаайт экен. Алтындарым, жамгырды биз жаадырган жокпуз же бирөө жаадырган жок. Бул Кудайдын бир керемети го. Биз ушуга шүгүр кылганды үйрөнүшүбүз керек. Эй жараткан Аллахым, мага сен жамгырды көрсөткөнүңө чексиз шүгүр. Туманды көрүп турганыма, ушуга мүмкүнчүлүк бергениңе чексиз шүгүр деп көбүрөөк шүгүр айтканды үйрөнүшүбүз керек. Мына ошондо адамдын жүрөгү шүгүрчүлүккө толгондо негативдер өзүнөн өзү чыга баштайт. Сиздерге тапшырма. Ким тапшырма аткарат, ким өзгөргүсү келет, ушул тапшырманы аткарыңыздар. 100 шүгүрчүлүк жазыңыз. 100 шүгүрчүлүк. Шүгүрчүлүк баат эле бүтүп калат деп ойлошуңуз мүмкүн. 100 шүгүрчүлүк. Жөн эле башымды солго буралам. Башымды оңго буралам. Көзүмдү ачалам, көзүмдү жумалам. Эшикти карап атам, караңгы. Караңгыны көрдүм, чексиз шүгүр. Андан мурда мен жарыкты көргөнмүн. Жарыкты көргөнүмө чексиз шүгүр. Бир күндүк шүгүрүңүздү жазыңыз. Анан шүгүрчүлүк көбөйгөн сайын негативдер өзүнөн өзү чыга берет да. Биз мисалы негативди көбүрөөк ойлосок, анда мээден негативге толгон бир нейрондук байланыштар түзүлө берет да. А эгер биз шүгүрдү ойлосок, жакшыны ойлойбуз дагы, кашымын көлөкөсү түшүп, могу жерим кара көрүнүп аткан турбай, эмнеге эле мындай деп коем, кашымын көлөкөсү түшүп атыптыр. Айта кетейин, интим гимнастика жасаганда каш, кирпи коюланат.
Мына мен кирпиктерим көрүнүп атабы? Мына кече жасалма кирпик менен отурганмын, чапталмай кирпикти алып салдым. Бул менин өзүмдүн кирпигим. Кирпиктерим коюланды. Мына могу жерде жарым сантиметр кирпик жок болчу. Кирпиктерим кыска болуп түшүп калган болчу. Мына могу жерде да кирпик жок болчу. Кашым суюлуп кеткен болчу. Азыр кашым ушинтип кайра кара болуп калды. Интим гимнастика жасаганда аялдын гормондору жакшырып отуруп, каш, кирпик коюланат, чач түшпөй калат. Мен өзүм ушундай результат көрдүм. Тырмактарым сынбай калды. Акыркы күндөрү тырмактарым сына берип, неге менде кальций азайып кеттиби деп аябай переживать эткем. Көрсө гормондорум бузулган экен да. Азыр интим гимнастика жасагандан кийин менде баары сонун. Сабакты андан ары улайбыз. Эми ошентип өзүбүздү унутабыз да аял адам деградацияга учурайбыз. Деградация деген эмне? Деградация деген бул аял өзүн төмөн баалоо. Аял өзүн төмөн баалаганда башкаларга салыштыруу өзүңдү, мына мисалы кантип төмөн баалайсың? Сен күйөөңө берилип кеткенсиң да, өзүңдү унутуп калгансың. Эртең менен турасың. Эртең менен туруп эле ким үчүн турасың? Мен тамак жасайын, тамак берейин, могу жумушту кылайын, ал жумушту кылайын. Ошентип өзүңдү унутуп атып эле сен бир күн эмоцияң жок, толуп кеткенсиң, же кийимдериң жарашпай калган да. Анан шашып ушуп обед келди, обедке чейин бир жумушту кыла салдың. Обедтен кийин эптеп тамак жедиң дагы бир балаң үчүн, же күйөөң үчүн өмүр сүрүп атасың, же кайын журтуң үчүн, же кошунаң үчүн өмүр сүрүп атасың. Бир нерсе кылайын десең, эл айтат, кой мындай кылып калсачы, өзүңдү рамкалайсың. Ошентип атып эле кеч кирет, кечинде чарчанган аял күйөөсүнүн жанында жуунганга убакыты жок, сасыган, жуунганга убакыты жок, чачы май баскан, күйөөсүн тосуп алганга эмоциясы жок, чарчанган, кабагын салган, күйөөсүнө чарчанып нааразы болуп, күйөөсүнө нааразы болгон аял күйөөсүн тосуп алат. Анан ошентип измена деген пайда болот. Эркек мындай аялга көңүл бурбай калат. Эркек кандай аялга көңүл бурат? Сулуу, татынакай, эркелей билген, эмоция бере алган, дистанцияны кармай алган, эркекке тандоо кое алган аялга көңүл бурат эркек. Чарчанып, энергиясы жок аялга көңүл бурбайт. Биз физикалык күч менен сүйүүнү баалайбыз да. Эркектин жумушун кылсам, акчасын аясам, мына эркекке ошол керек, жашоо деген ушул, аял деген ушундай өмүр сүрүү керек деген түшүнүктү алып калганбыз. Анткени бизде өзүңдү сүй, өзүңдү кара, сырткы келбетиңе көңүл бур, эркектердин табияты ушундай, Кудай эркекти ушундай кылып жараткан. Аял адам деген тилинде фильтри болуу керек деген тарбияны биз алган эмеспиз. Азыр кыздар. Кечиресиздер. Эми ошентип биз деградацияга кабылабыз, күйөөбүздү контроль кыла баштайбыз. Бизге көңүл бурбай калат да күйөөбүз. Анан биз күйөөбүзгө контроль кыла баштайбыз. Сен мага көңүл бурбайсың, сен досторуңа көңүл бурасың, сен мага эмес көчөдөгү аялдарга жакшы сүйлөйсүң деген сыяктуу. Минустарын айта баштайбыз. Сен мага көңүл бөлбөйсүң, сыйлабайсың, өзгөрдүң. Жармаша беребиз да, кыскасы оозун мурдуна тыгылып деген ушул. Ошентип оозун мурдуна тыгыла беребиз. Сүйөм деп, мага көңүл бурса экен деп, сүйөм деп жармаша беребиз. Мен сени жакшы көрөм, анан мени кучактачы, мага көңүл бөлчү, мага карап койчу, сен телефонуңду тиктеп эле койчу деп оозун мурдуна тыгыла беребиз. Жармаша берген аялдан эркек алыстайт. Эркек менен аялдын ортосундагы ушундай бир жазылбаган мыйзам бар. Жакындасаң алыстайт, алыстасаң жакындайт. Бул эч жерде жазылбаган, бирок жашоонун мыйзамы ушундай. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эркек менен аялдын ортосунда дистанция болуш керек, убакыт балансы болуу керек. Эркек менен мамиледе убакыт балансын кантип сактайбыз? Эркекке жармаша бербей, дистанцияны кармайбыз. Бир күн жакшы сүйлөйбүз, эртеси күнү жөн гана өзүбүз менен өзүбүз бактылуу болуп жылмайып, эркегибиз аялым бүгүн бактылуу, бүгүн башкача, бүгүн татынакай кийинип алыптыр деп сизге өзү жармаша турган, өзү убакытын бөлө турган болуш керек. Бул жөнүндө сабакта кенен айтып беремин. Азыр айтсам сабак бат эле өтүп кетет. Анан
жардам сураганды билишибиз керек да. Экинчи ресурс бул физикалык күч, жардам суроо. Сен физикалык күчүңдү эркегиңе азыраак корот дейт. Сен эркектен физикалык күч ал дейт. Эркек сен үчүн чарчоо керек дейт. Сен үчүн акча бөлүү керек дейт. Ошондо биз күйөөбүз бизге мен бул үчүн пайдалуумун дейт. Эркектер керек болуп жашагысы келет. Бизге караганда көбүрөөк эркектер пайдалуу болуп, көбүрөөк керек болуп жашагысы келет. Эркегиңди пайда, макта, кичинекей нерсе алып келсе көбөйтүп айт. Оңой эле тилиңди эле жумшап койчу. Картошка алып келди. Ой, жаным, сен тапканыңда береке. Сен алып келген картошкадан ааламда жок аш бышат. Картошка алып келди, пияз алып келди. Жаным, сен алып келген пияздан ааламда жок аш бышат. Мактап кой, мо тилиңден бекер го, акчага сатып албайсың го. Өзүңдү күзгүдөн кара, жок дегенде эч болбой атса, мындай сандыкка салып койгон, тойго салынып барам деген жоолугуңду кийич айланып кетейин, жоолукка катпачы. Көп аялдар эски бир жоолуктар салынып жүрө беребиз да. Хотя бы аял адам баш кийим, бетибиз менен сулуу көрүнөбүз да, өзүбүз үчүн дагы, Эркек биздин бетибизди көрүп анан жан дүйнөбүзгө өтөт да. Фигурабызды, бетибизди, эмоциябызды. Эми ошол бетибиз дагы сулуу көрүнүү үчүн бетибизге крем коюп, боенгон келсе боенуп кой, жакшынакай жоолугуңду салын, анан эркегиң келгенде сен макта. Өзүңдү сыйлабай туруп мактасаң, мактаганың өтпөйт эч жерде. Өзүңдү сыйлабай туруп сен эркегиңди мактабайлы кой. Биринчи өзүңдү сыйла. Кайнең менен мамиледеби, кайнежең менен мамиледеби, кошунаң менен мамиледеби, ким менен мамиледе, мындай мамилең жакшы болсун десең, сый урматтоо десең, биринчи өзүңдү сыйла. Өзүңдү сыйлоо аркылуу анан сен башкаларды сыйлап үйрөнөсүң. Сен өзүңдү сыйлаганда анан сени башкалар сыйлай баштайт. Жок дегенде да билүү керек, Ошол эркек биз үчүн чарчоо керек деп атабыз го. Эркек керек болуп жашагысы келет. Алар аялга муктаж, аялдын табиятына муктаж. Эркектен жардам сурабайбыз. Жардам сураса баары бир жасабайт дейбиз. Же туура сурабайбыз. Сен жок дегенде мындай кылып койсоң болбойбу? Сен деген эркексиң го. Сен деле жасасаң болбойбу? Дейбиз дагы. Тирешебиз эркек менен, Эркектин милдетин алабыз, энергиябыз азайып кетет. Эркек жасаган иштин баарын жасайбыз. Мындайча айтканда, ортобузга сабиз байлап алган эле эркекпиз да. Анан эркек бизди эркек катары көрөт дагы, биз менен мушташкысы келип турат, урушкусу келип турат. Көчөдөгү аял кандай? Көчөдөгү аял кандай учурашат? Мушташкысы келбейт, негатив айтпайт, ошон үчүн көчөдөгү аял менен жакшы сүйлөшөт, кыйналбай эле, оңой эле жакшы сүйлөшөт. Анан айтабыз, көчөдөгү аялдарга башкача, мага келгенде мындай деп айтабыз, Биринчи өзүбүздүн каалоолорубузду билиш керекпиз. Көп аялдардан сурайм келгенде, өзүң жөнүндө айтчы десең, жумушту жакшы жасайм дейт. Жалкоомун дейт. Эркек окшошмун деп чыгат да. Бирок жанынын каалоосу башка. Мого дагы айта кетейин, үчүнчү ресурс бул эмоция. Балансты сактоо керек, жармаша бербеш керек деген тема боюнча кетип атат, 4 ресурс боюнча. Үчүнчү ресурс бул эмоция. Эркектер эч качан эмоция бере албаган аялды узакка жакшы көрө албайт. Жашай бериши мүмкүн аял менен, анын жан дүйнөсү башка жака кетип калат. Жаны сиздин жаныңызда, денеси сиздин жаныңызда, жан дүйнөсү башка аялга кетип калган. Сиздин жаныңызда жатат, башка аялды ойлойт, башка аялды кыялданат. Сиз менен төшөктө башка аялды ойлоп, жыныстык катнашка барып коюшу мүмкүн. Сизди дагы кызгана бериши мүмкүн, ойношун да кызгана бериши мүмкүн. Ошон үчүн эркектин жанында эмоцияга толо болуу керек. Бирок кечке эле оозу мурдуна тыгылып эле ахай, охой деп эле эмоцияга толо болбой, бүгүн эриңе жармашып жакшы сүйлөдүңбү? Эртең эмоция балансын сакта, өзүңө жылмайып, кылыктанып, жашоонун бир кереметин сезген адам болуп, күйөөңүздүн жанында бойдок кыздай, кылыктуу кыздай, мындай кээде мындай бой көтөргөн аялга окшоп эркектин жанында чоюлуп коюшуңуз керек. Муну сиз жасашыңыз керек. Эмоция балансын сактоо керек. Бирге бир деген техника бар. Бирге бир дегенде ошол бир күнү эмоцияга толо болосуз, бир күнү эмоция балансын сактайсыз. Андан кийин акча. Акча балансы дегенде акчалай ресурс эркекке бербесек, анда эркекке аялдын баркы жок болот. Ой, акчалай ресурс кечиресиздер, эркек аялга бербесе. Эркек акча кетирген дүйнөсүнө этияттык менен карайт. Кичинекей болсо дагы эркек бизге акча жумшап туруу керек. Бир шоколадка болсо дагы акча жумшаш керек. Аз-аздан эркек аялга акча жумшап отуруп, чоң акча жумшаганга үйрөнөт. Сразу эле сизге чоң акча жумшап кетпейт.
эркек биринчи жок деши мүмкүн. Шоколад сизге көптөн бери акча бербей калган болсо, акча сурасаңыз жок деши мүмкүн. Мындай запрос менен бир аял келди. 50дө аял, күйөөсү 53дө. Кечеде айтып өткөм, кечеги сабакта канча жылдан бери өзү камсыз кылат экен да баарын. Ошол күйөөмдүн машинасы бузулса да акча берем дейт, үй ремонт кылсам да өзүм кылам, баардыгын өзүм кылам, чарчадым дейт, мен аялмын го дейт, неге күйөөм кылбайт, неге балам кылбайт деп көрсө, баардыгын критикалай берип, баласын деле өзү таза аял, тыккан аял, эсепке так аял, анан меники прав деген эреже менен жашаган диктатор аял да. Анан күйөөсү да акча алып келбейт, баласы да акча алып келбейт. Анан аял тилин өзгөртө баштады. Биринчи күнү дагы бир ошибка кетирди. Баласы менен жумуш жасадык да, терапияга келгенде баласы өмүрүндө биринчи жолу продукт алып келди үйүнө. Биринчи терапиядан кийин. Кийинки терапияга келгенде кандай десем, балам продукт алып келип атат, прогресс дедим дейт. Бул дагы ошибка, прогресс деген. Жон гана, рахмат балам, тапканыңда береке бар, ушундай жакшы бала атасың, өз милдеттериңди аткара билген балдарың үчүн, Кудайым сени колдосун деп коюш керек да. Анан күйөөсү менен мамиледе дагы ошол азыр күйөөсү Кудайыма шүгүр алып келип атат дейт. Ушунча жылдан бери дейт, биринчи жолу дейт, мен сени менен тамактангым келип атат, жүрчү жумушуңдан чыкчы, экөөбүз тамак барып келели деп чакырды дейт. Мына караңыз. Аял тилин өзгөрткөндө эркек дагы өзгөрөт. Андан кийин акча балансы тууралуу сөз кылып атабыз го. Эркектин акчасын аяй беребиз. Эркек бір күн акчасын башкага чачып аткан болот. Неге башкага чачып атат? Ал сурап, анын эркек экенин эркектин көзүнө сайып көрсөтүп атат. Жаным, алып берчи. Жаным мага ушундай кылып берчи десе, эркек да, мен эркекмин го, мен буга алып беришим керек. Эми сабакта бул боюнча дагы айтам, неге деген суроолорго. Азыр эми убактыбыз бүтүп баратат. Мага жаным, мага ушундай алып берчи, мындай алып берчи. Эркектин гормондору көтөрүлүп, мен эркек, мен алып беришим керек деп, анан жана аялга бар дүйнөсүн берүүгө даяр болот. Алып берет. Рахмат жаным, сен ушундай мачосуң, сен ушундай арстансың, мактайт. Эркектин айымдар мактаганда мүчөсүн кошо мактап. Эркектин мүчөсү бул органы, сен күйөөңдүн мүчөсүнүн органын сен көрөсүң. Бул норма, мактоо керек. Биздин сулуулугубуз могу бетибизде. Фигурабыз аркылуу, бетибиз аркылуу биз өзүбүздүн сулуулугубузду сезебиз. Эркектер мүчөсү аркылуу сезет. Ошон үчүн эркектер арык болуп турса деле, курсагы салаңдап турса деле, өздөрүн красавчик сезе беришет. Туура эмеспи? Биз өзүбүздү сырткы келбетибиз, фигурабыз аркылуу гана баалайбыз, тилибизди унутуп койгонбуз, эмоциябызды унутуп койгонбуз. Эркекке бизден эмне керек? Эркек аялды сыйлап туруу керек, коргоп туруу керек, эркек аялын баалаш керек, балдарына тарбиялоодо жардам бериш керек, Ал эми эркек менен мамиледе аял эмне кылышы керек? Эркектен биз ошол муктаждыктарыбызды алуу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Аял болуп жашашыбыз керек. Биз аял болуп төрөлдүк го. Өз рулубуздан чыкпашыбыз керек. Өз рулубуздан чыкпаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Эркегибизге ишеним беришибиз керек. Жаным, мен сага ишенем, сен деген мачосуң. Жаным, мен сага ишенем, сен менин ханымсың. Жаным, мен сага ишенем, мен дагы деле ушул кайрадан жар тандоо окууга берилсе, мен сага турмушка чыкмакмын. Сен камкорсуң. Жөн эле үйүңө 1 килограмм күрүч алып келсе дагы, сен камкорсуң. Сен балдарыңа тоодой тирексиң деп айтыш керек. Айтасызбы, айтпайсызбы, ал өзүңүздүн ишиңиз. Бактылуу болгуңуз келеби, айтышыңыз керек. Мен 2015 ажыраштым. Турмушубуз такыр бирге турууга болбой калганда ажыраштым. Ал бул айтор мындай бирге туруу маңызсыз болуп калды да. Кайра 2017 жараштык. Ошол ажырашкан учурларда мен эмнени түшүндүм? Туура эмес жашаганымды түшүндүм. Өзүмдү сыйлабай өмүр сүргөнүмдү түшүндүм. Ал бүтүрөйүнбү?
Все. Не oldu? Все. Saat бүттү деп атышат. Токто, жыйынтыкта деп атышат. Комментарийди ачып коеюнчу. Эми азыр интим гимнастика боюнча 5 мүнөт көйгөйлөр боюнча айта кетем. Анан биз кандай аял болуп жашашыбыз керек? Бактылуу болуш үчүн биз кандай аял болушубуз керек? Амалкөй болушубуз керекпи же акылдуу аял болуп жашашыбыз керекпи? Акылдуу аял эмне кылат? Эркеги басса турса акылын кысып турат. Акылын айтып турат. Сен мону мындай жасап койдуң, неге сен мындай кылып койдуң? Өзүң деле ойлонбойт белең деген сыяктуу, Сен койчу деген сыяктуу мамиле кылат. Амалкөй аял эмне кылат? Эркеги өсүшүнө мүмкүнчүлүк берет. Анткени койчу деп эркегин критикалап атып, өзү эркек болгусу келбейт. Ал амалкөй. Эркегин мактайт. Эмне десе дагы я тоже дегенди билет. Я тоже деген эмне? Мен дагы мисалы күйөө, мисалы эркек келет да, мындай кымбатчылык болуп кетиптир, могу кара акча жетпей атат дейт да, десе, ошону айтсаң кымбатчылык болуп кетиптир, эми кантип акча жеткизебиз деген сыяктуу. Дагы келет дагы, мону неге мындай болуп калган, мону ушундай кылып салыптыр. Ошону айтсаң ушундай кылып салыптыр. Акылдуу аял эмне кылат? Сен айткандай болуу керек беле, андай болбогондо кандай болот деген сыяктуу акылын айтат, Биз эркекке карама каршы чыгып атабыз да, бизди сыйлабайт. Эркегиң кайсыл тарап болсо, сен ошол тарап бол деген сөздүн маңызын мен азыр түшүндүм. Белгилүү Чубак устаз бар, Чубак устаздын ушундай айткан сөздөрү бар, Чубак ажынын айткан сөздөрү бар, Могу аалам кайсыл тарапта болсо дагы сен күйөөң тарапта бол деген сөздүн маңызы мына ушунда экен. Ооба, сеники туура. Ооба, мен да ушундай, мен да ушуну каалайм. Керек болсо күйөөң TikTok көрүп атабы, сен көрбө десең эле көрбөй калабы? Сен күйөөң TikTok көрүп атса да ошондон эмнени көрүп атат? Кээде мындай бир маймыл болуп коюш керек да, аял адам дура болуп коюш керек да, мындай карап туруп, могу ушундай экен деп мындай калп деле болсо каткырып, калп өмүр сүрбөйм десеңиз өзүңүздүн ишиңиз. Бирок сиз бактылуу болууга аракет кылып аткан учурда ушуну кылышыңыз керек. Анан аял болуп жашайсыз. Аял эмне экенин түшүнөсүз. Анан сиз гүлдөй ачыла баштайсыз. Көйнөгүңүз кулпуруп жараша баштайт, көзүңүз нурдана баштайт, оозуңуздун формасы дагы өзүңүзгө жарашып, чачыңыз дагы кулпуруп чыгат. Ушундай бир аял адам ажарына чыга баштайт. Картаюу процесси кечиңдейт. Аял болуп жашагыңыз келсе, сый урмат көрүп жашагыңыз келсе, анда сиз ушуну кылышыңыз керек. Я тоже. Ушундай турбайбы? Бул методдорду мен да колдоном. Күчтүү айымдар мен берген методдорду колдонуп иштейт экен, чындап эле иштейт экен. Эркек ушинтет экен деп айтып келип атышат офлайн форматтагы айымдар дагы. Ошол кичинекей нерсе көтөрүп, бир памперс көтөрүп келди, бир памперс көтөрүп келсе, жаным, камкорум, сен карачы, балаңды да ойлоп, мени да ойлоп ушинтип иштеп көтөрүп келип атасың. Жаным, сени аябай жакшы көрөм, мен сага ыраазымын деп айта сал, тилиңе жара чыгып кетпейт. Сен тилиң менен эле бактылуу болосуң. Тилибиз менен бактылуу болобуз, тилибиз менен бактысыз болобуз. Аял адам ийиле турган жерде ийилиш керек. Аял адамга коронанын кереги жок. Мен да ошол ажырашкан абалда мен корона кийип алган элем, тирешип, мен ажыраштым. Балдарым стресс болду. Үй бүлөдө сен эле бар эмессиң, балдарың да бар. Балдарыңды стресс кылып эмне кыласың? Мен башымдан көп нерсе өттү. Азыр мен TikTokко могу боюнча акча балансы дедим го. Биз көп нерсе талап кылабыз да, эркек канча тапты, тапканын алып келип атабы, биз ошого ыраазы болушубуз керек. Бизге асмандагы айды алып бергенге эркек милдеттүү эмес. Сен баланча кымбат үйдө жашагың келип атабы, эркегиң сага алып берүүгө, сени Дубайга алып барып келүүгө эркегиң милдеттүү эмес. Кылганын каалайсыңбы? Сура, эркегиңди хан кыл, ханым деп айт, ошондой эркегиң алып келет. Эркектин табияты ушундай, аялдан ушундай сөздөрдү, ушундай бир ширин сөздөрдү талап кылат. Муктаж анын жан дүйнөсү. Ал эркек болуп, олбурлуу болгон менен назик аял затына муктаж кылып жаратып койгон эркекти сиз каалайсызбы, каалабайсызбы? Өзгөртөсүз. Бир айда өзгөрүп кетпейт. Сиздин бул күйөөңүз инструмент эмес. Акырындык менен сиз тилиңизди канчалык эрте тарбияласаңыз, эркек ошончолук эрте өзгөрөт. Анан
айтып атам го, аял ийиле турган жерде ийилүү керек деп. Мону айтып келе атканда, мого акча жөнүндө сөз, кичинекей ким көрдү акча жөнүндө чыгарган видеомду көрдүңүздөрбү? Акча тапса эркек, сен ыраазы бол деп айттым, сен каалагандын баарын кылууга милдеттүү эмес деп. Жанагы не бар эле, жанагы Алтын балык киносу бар го, мен бир күнү падыша болом деп чыгат, бир күнү алтын сарайда жашайм деп чыгат. Биз аялдар ошол жомоктогу эле аялга окшоп кетебиз да. Сиз мен ага окшобойм, жок, күйөөм мону эле кылса болду дешиңиз мүмкүн. Бирок айымдар мойнубузга алышыбыз керек. Күйөөбүз бир нерсени кылдыбы, биз экинчи нерсени сурай баштайбыз. Аялдар биз каалообуз түгөнбөйт, каалообуз күчтүү да. Бирок эркегибизден негатив менен сурайбыз. Сен мону кылбадың, мону кылбадың. Эркегиң тамак аш алып келбей койдубу, алып келип атабы, кийин алып келип калды. Эми сиз башка нерсе сурай баштайсыз да, дагы андан көп нерсени сурай баштайсыз да. Макулсуздарбы, ушул оюма кошуласыздарбы? Аялдар ушундайбыз да. Баардык сиздин муктаждыгыңызды эркек жабууга милдеттүү эмес. Каалоолоруңуз ушундай күчтүүбү? Кымбат кийимби, кымбат телефонбу? Сиздин тиги досуңузга же күйөөсү бир кымбат телефон алып берип койдубу? Сиздин досуңузга күйөөсү алып берген телефонду күйөөңүз сизге алып берүүгө милдеттүү эмес. Ал үчүн сиз дагы ошондой өзгөрүп, күйөөңүздүн досу, досуңуздун күйөөсүнө эмне берип атканын сиз дагы беришиңиз керек. Эмне берип атат досуңуз күйөөсүнө, сиз дагы беришиңиз керек. Любовница болгондо, төшөктө ачылганды, өзүңүздү эркин койгондо, эркекти мактаганды билишиңиз керек. Мачом менен, арстаным, денең ушундай бир арстан, мүчөңдө арстан деп мактаганды билиш керек. Анан мого жөн эле кийим кечесине да комплимент айтканы, кийимдериң аябай сонун жарашып турат, жаным, мен күйөөмдү мен кайрадан сүйүп баратам го деген сыяктуу. Дагы эмне айткым келип турат? Ошол айымдар, биз корона кийип жашайбыз да, мындай апа болуп алганбыз. Карап, өзүңүзгө анализ кылып көрүңүзчү, эркегиңиздин жанында ушундай бир жең башын түрүнүп эле жумушка кирип кеткен, анан сүйлөнө берген, кабагы моундай салынган, күйөөсүнө дагы апа болуп алган аялды көрүп атасызбы? Өзүңүздү кимди көрүп атасыз? Же назик, күйөөсүнө эркелей билген, дистанцияны сактай билген, туура таарына билген аялды көрүп атасызбы? Көзгүнүн алдына келип, өзүңүздү тиктеп көрүңүзчү. Аял ийиле турган жерде ийилиш керек. Тряпка болуп албай ийилиш керек. Эгер баягы эркекке жармаша берсеңиз, өзүңүздү сыйлабай, анда толк жок, эриңиз сизди сыйлабайт. Эриңиздин көз алдында сиз эч ким эмессиз да, аял болуп көрүнбөйсүз да. Тряпка болбой, акмак болгонду билиш керек. Мындай бир акмак менен эркек тирешпейт да, мындайча айтканда. Аял дейт, мындай, ага, сеники туура, ооба деген сыяктуу карап коет да. Сиз аялсыз да, мындай тряпка болбой, акмак болгонду билишибиз керек. Негатив менен күйөөсүн жамандай берген аялдын алды чытырман токой, арты быт-чыт. Ошентип о дүйнөгө кете беребиз. Ак короонуп о дүйнөгө кете беребиз. Бул жашоонун кызыгын көрбөй калабыз. Бул жашоонун кызыгын сезип, аял болуп жашап үйрөнүшүбүз керек. Эркекти кантип тосуп алышты дагы билишибиз керек. Эркекти кантип жумушка жөнөткөндү дагы билишибиз керек. Биз ушундай бир элементарный нерселерди билбейбиз. Мактаганга кээ бир аялдардын тили келбейт. Тили күрмөлбөйт мактаганга. Мактаганды да билиш керек. Ал үчүн тилди тарбиялаш керек аял адам. Интим гимнастика жөнүндө аябай сурап атасыздар го. Сиздердин сурооңуздар көрүнбөй атат, же эч нерсе жазбай койдуңуздарбы, же сиздердин сурооңуздар мага көрүнбөй атабы? Могу интим гимнастика жөнүндө айта кетейин дебедим беле. Мына интим гимнастика деген, мына кече да айтып өткөм, алдыңкы булчуңдарга гимнастика жасаганда кынаптын кеңейүүсүнөн арылабыз, кынап аркылуу жасайбыз. Кынап аркылуу гимнастика жасаганда заара кармай албоодон арылабыз.
могу клитордун булчуңдары да бекемделет, кынаптын булчуңдары да бекемделип, жел чыгуудан арылабыз. Мен ар бир көйгөйгө токтолуп өткөнмүн. Кынап кеңейген болсо 3 күндөн баштап результат боло баштайт. Опушениясы бар аялдарда кечирээк 1 жумада болушу мүмкүн, результат билиниши мүмкүн. Бирок 3 күндөн баштап жатындын көтөрүлө баштаганы сезилет. Зара кармай албай калуудан 1 жумадан баштап арылабыз. Оргазмга сабактарды да окушуңуз керек, көп нерсе билишиңиз керек. Анан геморройдон мына биз алдыңкы булчуңдарга гимнастика жасаганда мо жерине жасай албайбыз да. Анус кынап аркылуу жасайбыз да. Анан анус аркылуу гимнастика жасап биз геморройдон да арылып алабыз. Аркы пештен жел чыга берүү болсо дагы арылып алабыз. Анан ного бара чойлуп, жыныс кындары монтип кеңейип, шалбырап, өңдөрү карарып калат. Ал эми интим гимнастика жасаганда аябай сулуу болуп, ирээттелип, аялдын алдыңкы булчуңдары жашарып калат. Менин курсума бир аял келди. Бир эки аялды көрдүм да, экөөсү тең, бирөөсү 55-те, бирөөсү 60-тан ашып калган. Интим гимнастика жасаганан мен кандай болуп калдым экен, көрүп койчу дейт да. Анан мага да кызык болду. Негизи көрбөйм мен, колумду салып көрбөйм, просто мен могу жерлери кандай болуп калды, ошону көрдүм. Клитор кандай болуп калды, ошону көрдүм да. Мурда могу жерим самсалап чыгып турчу, шалбырап түшүп турчу, могу карарып кеткен болчу дейт. Алдыңкы булчуңдары карарып кеткен да. Аябайм да, мен кандай опушение влагалище болчу бирөөсүндө. Анан кандай болуп калды экен деп, мага да результат керек болду, көргүм келди да. Могу клитор суп-сулуу болуп, алдыңкы булчуңдары шалбырабай чыкыйып, суп-сулуу болуп, могу жактары да сулуу болуп, баягы түшүп турган баягы влагалище жок, суп-сулуу бир жаш келиндердей болуп калыптыр да. Экөө тең ушундай жакшы результаттарды алды. Анан интим гимнастика боюнча кыскача айтып атам. Могу кынап кеңейген болсо, мына кынап боюнча айтып өткөн биз, кынаттын стенкалары мына ушундай болот, булчуңдары. Ушул булчуңдарды туура иреттөө аркылуу биз 3 күндөн баштап результат ала баштайбыз. 3 күндөн баштап сизге күйөөңүз комплимент айта баштайт. Кысып калды, ысып атат, кысып атасың деп сонун комплименттерди айта баштайт. Экинчи тамагымы бермекмин конокторго. Мени күтүп отурушат окшойт. Үйдөгү кишилерге дайындадым эле, тамак салып бергиле деп. Мына операция болсо, эгерде мондай кылып эле тигип коет, мына ушундай стенка коюп коет. Бул стенка кайсыл бир күнү түшүп калышы мүмкүн. Ошо эч кандай результат албайсыз. Мына менин курсума бир аял мондай абалда келген. Бул жатындан стенкалары да төмөн түшүп калган, жатын ушундай болуп чыгып калган. Ушундай абалда дагы өзүнө кыянаттык кылып, күйөөсүнөн жардам сураганга өзүн мындай ылайыктуу сезбейт да. Мынтет да. Жолдошум жаныңыздабы, сен жанымда, анын убакыты болбойт да деп күйөөсүн актап атат. Ушундай абалда дагы интим гимнастика менен ирээттелет. Мен мондай учурда алчу эмесмин да, мына. Менин мурдагы эфирлериме катышып жүргөн аялдар болсо билет болушуңуздар керек, Мен эч суроолоруңуздарды көрбөй атам. Деги суроо берип атасыздарбы, бербей атасыздарбы мага? Мен көрбөй атам суроолоруңуздарды. Дагы чейин тынымсыз эле суроолор келип атты эле го. Комментарийлер көрүнбөй калды окшойт да. Мына мондай абалда мен алчу эмесмин. Жатын аялдын алдыңкы булчуңун мына көрүп атасыздар, жатын ушундай болуп сыртка чыгып калган. Мындай абалда алчу эмесмин, бирок мен азыр ушундай учурдан результат көрсөттүм. 10 күндө жатыны ичине кирип кетти. Жакшы деп жашарып, арыктап, курсактары кирип сонун болуп кетти. Оффлайн форматыма келди. Азыр мен ушундай абалда дагы мен гарантия бере алам. Даже менин кесиптештерим таң калып атат. Ой, керемет. Ушундай результат мен казактар да мен менен бирге оккандар, керемет, керемет, я дешип аябай таң калып атышат да. Ушундай да болот бекен дешип. Бүттү мындай кыска бир интим гимнастика жөнүндө кыска опушение боюнча көрсөтүп коеюнчу. Анан болду. Опушение, Шарттардын туура айткачысына азыр лайк басып 5 мүнөт ичинде айтып коечу. Ушул жактан айтып коечу. Азыр сразу ойноп кетесиңерби? Жок, азыр эмес. Эфир бүткөнгө чейин айымдар. Бүткөндөн кийин 5 мүнөттөн кийин киребиз. Хорошо, өзүңөр ойнөп бересиңер,
Oyun ойнотулат экен, азыр конкурстун жыйынтыгы чыгат экен. Шарттарын азыр айтып өтөт сиздерге. Анан могу жатын ушундай абалда да келген. Бул абалдан результат көрсөткөнүмө мен аябай сүйүнгөнмүн да. Бул онлайн форматта катышкан 32-нчи группамдагы айым. Айымдын бул бизге келгендеги абал ушундай болчу. Ушул айым 2 жумада жатынын ордуна коюп алды да. Азыр тез жылуу пикирлерин көрсөтүп айтып турат. Негизи 1-нчи степень, 2-нчи степень боюнча сүрөттөр бар эле да, мен таппай калдым. 1-нчи степень. Эми айымдар көрдүңүздөр, 1-нчи, 2-нчи степень эмес, 4-нчү, 5-нчи, 4-нчү степень андан да өтүшүп кеткендеги айымдар результат алып атышат. Анан запор болсо 2 күндөн баштап результат боло баштайт. Интим гимнастика жасаганда ичеги карын тазаланат, чач түшпөй калат, алдыңкы булчуңдар тазарат деп айтып өттүк. Оргазм, интим гимнастика плюс сабактарды угасыздар. Кургактык болсо дагы алдыңкы булчуңдар бош болгондо, стресс болгондо эстроген жетпей калат. Эстроген канатты нымдаштырып турат. Кургактыктагы интим гимнастика менен ирээттелет. Дагы кайсыл көйгөй бар эле? Цистит. Алдыңкы булчуңдар бошоп кеткенде ар кандай ооруларды оңой кабыл алып калат. Интим гимнастика менен бат эле ирээттелет. Азыр конкурстун шарттарын айтып өтөт экен кыздар. Интим гимнастика менен бат эле алдыңкы булчуңдар ирээттелет. Дагы эмне боюнча айтылбай калды? Эмне комментарий жазып атышабы? Эч мага көрүнбөй атат. Мен баягы комментарий боюнча аябай жооп жазышты. Аябай комментарийлер тынымсыз чыгып турчу эле го. Акыркы комментарий не деп турат? Бакайын. Оба деген комментарий экен. Комментарийди өчүрүп коесузбу деп баягы жазды эле, ошол боюнча мага чыкпай калыптыр комментарийлер. Сиздики калып калыптыр ката. Жок, мына эч нерсе жок. Ал жакта не деп турат? Кана не деген суроолор бар экен, окуйунчу. Кантип кылабыз гимнастиканы? Курска келгенде үйрөтөсүздөр. Мен интим гимнастикага катышкым келип атат. Катышкыңыз келсе катышыңыз. Күйөөгө чыккан кезде кыздык белги чыкпай калган, 3 гинекологко барсак турат деген, бирок күйөөм ошол себептүү дайыма кемсинтет. Ажырашсам туугандар кайра жараштырды. Айтыңыз. Ишенсең ишен, ишенбесең ишенбе. Мен сага актанбайм. Мен Кудайдын алдында акмын. Кыздык деген мына ушундай болот. Кыздык 80% эле кыздарда чыгат. 20-25% кыздарда чыкпашы мүмкүн, алынбашы мүмкүн. Ал кээде чоюлчак болот. Кээ бир кыздарда өтө тереңинде жайгашкан болот. Кээ бир кыздарда төрөгөндө дагы айрылбайт. Кээ бир кыздарда төрөгөндө айрылышы мүмкүн. Мен сага актанбайм деп айтыңыз. Мен Кудай ушундай кылып жаратыптыр. Кудай мага кыздыкты ушундай кылып бериптир. Жашасаң мына жаша. Жашабасаң ал дагы ошо кыздыгын алып бактылуу боло бер. Жашагың келеби мен менен? Мен сага жакшы аял болуп бере алам. Сени сыйлап, сени урматтай алган аял болуп берем. Мен муну атайын жасап алган жокмун. Мен да мындай болушун билген эмесмин. Билсем мен сага кыздыгымды сонун кылып жасап туруп келет элем. Кудай мени бирок ушундай кылып жасап коюптур. Сен Кудайга каршы чыкпа деп айтыңыз. Эркекке тандоо койгондо да билиш керек аял адам. Биз ошол кыздык боюнча билим жокто, эркекте да аялда дагы. Негизи эркектерге деле бериш керек ушул кыздык боюнча билимди. Саламатсызбы? 23 декабрда өтүлө турган сабак гимнастика боюнча болобу. Мына турат го бул жерде интим гимнастика плюс позалар, массаждар, психология, эс тандырган позалар курсу, сыйкырдуу массаж курсу билекке берилет. Сонун экен, катышып атам. Интим гимнастикага катышуу үчүн каяка барыш керек? Группага же дайрекке жазыласыз деп турат, дайрекке жазасыз деп. Сабактан көп нерсени билип алдык. Баасы канча? 900 сом. Анан интим гимнастика жасаганда билинбей атат. Неге билинбей атат? Бизге келиңиз, бизден айымдар сонун результаттарды алып атышат. Же болбосо өзүңүзгө махабат бербей, оюңузду башка жака чачыратып жасап атасыз. Сонун сабак болуп атат. Рахмат алтыным, кечеде түз эфирге кирдиңиз эле. Мен жаңы катталдым, түшүнбөй атам. Дагы кыздардан сурайсыз, сиздин да телефонуңуз катып калды. Неге плюс коюп атышат? Кыздар, билбей атам. Ошол кыздар Катышам деп жатышат. Кыздар, могу дайрекке же группага жазыңыздарчы, дайректен сизде кыздар катташат, ушундай кылат эле курска каттоо үчүн канкелер эмедешти эле, ушундай эле. Дайрекке же группага? Дайрекке же группага жазасыздар, анан курска катталасыздар.
Жыйынтык бат болот, жүрө берсеңиз жүрө бересиз. Мына 23-ндө курска жазылсаңыз, айдын аягында сиз жаңы жыл күнү кыз болуп каласыз. Кыз боло баштайсыз. Аябай бир жумада монтуп тыгыз болуп калбаса дагы, кынабыңыз кысып, жыныстык катнашта күйөөңүзгө сонун өнөр көрсөтө аласыз. Бир жумада уже сизде результат боло баштайт. Жарайбы кыздар? Мына ушул айдын аягында ким кыз болгусу келет? Кыз болгусу келгендер барбы? Жатынан өйдө көтөрүп алгысы келгендер барбы? Жашаргысы келгендер барбы? Могу ашказанды кичирейте турган көнүгүүнү жасап атам мен азыр. Оңой эле. Түшүнүктүү болду айымдар, анча-мынча көйгөйлөрдү айтпай калышым мүмкүн. Бардык эсиме келе калган көйгөйлөрдүн бардыгын айтып өттүм. Азыр кыздар сиздерге конкурстун шарттарын айтып өтсүн. Саламатта калыңыздар. Ким курска жазылса, курстан көрүшөбүз. Азыр конкурстун эрежесин айтып өтөт сиздерге. Жекелерим, мына могул баракчага киресиздер. Посттун акыркы 5 постко лайк басыш керек, сөзсүз түрдө болуп. Могул жерде 5 пост лайкка азыр кирип лайк басып чыгыңыздар. Биз 5 мүнөттө түз эфирге киребиз. Оюнду ойнотобуз, эки жеңүүчүнү аныктайбыз. Бул жерден 5 постко лайк басасыздар жана могул бир акыркы түз эфирди пост кылып койсоңуздар болот, репост кылып койсоңуздар. Историяңыздарга сөзсүз киргизиңиздер. Антпесе жеңүүчү боло албайсыздар. Жөн эле бир эле лайк жана комментарийге бирөөнү эле белгилеп койгон болбойт. Биз азыр 5 мүнөттө киребиз сиздерге.